Сандын разряддык аталышы. Сандын разряддык аталышы бир натуралдык санды жазууда анда колдонулган цифралардын ар биринин кандай маанини түшүндүрөт жана алар кандай атала тургандыгын билдирет. Анда эмесе бир сан жазып алалы. 973 саны болсун. Бул жерде ар бир сандын өзүнчө аталышы бар. Мисалы, 3 бул бирдик. 3 нерсе дегенди түшүндүрөт. Ал эми кийинки разряддагы сан бул 7, ал ондукту түшүндүрөт. Ондук нерседен 7 же болбосо 7 ондук, ал 70ге барабар. Кийинки разряддагы сан 9, ал жүздүк деп аталат. Жүздүк. 9 жүздүк, ал 900гө барабар. Бул жерге дагы жазып көрсөтөлү. 9 жүздүк, 9 жүздүк, ал канчага барабар? 900гө барабар. 900 дегенди түшүндүрөт. Санды окуй турган болсок деле 973. 900дүк, ал 900гө барабар. Бул жерде натуралдык сандын разряддык аталышын атадык. А эгерде ондук бөлчөк болсо кандай болмок? Мисалы, ушул эле санга бирдиктен кийин биз өтөр улап дагы бир канча сан жаза турган болсок, анда ондук бөлчөк пайда болот. Жана ал ондук бөлчөктүн ар бир разряды кантип атала тургандыгын карап чыгалы. Анда бул жердеги 973 ондук бөлчөктүн бүтүн бөлүгү. Андагы ар бир разряддын аралыгы 10 эсеге кичирейип же болбосо 10 эсеге чоңоюп жатат. Ар бир разряд чоңойгон сайын 10 эсеге чоңоюп атат, же кичирейси 10 эсеге кичирейип жатат. Демек, бул жердеги бүтүн бөлүктөгү эң кичинекей разряд бирдик. Демек, андан кийинки разряд болсо бирдиктен 10 эсе кичине болуусу керек. Анда биз аны ондук үлүш деп атайбыз. Ондук үлүш. Ондук үлүш деген ондон бир бөлүк дегенди түшүндүрөт. Ал эми андан кийинки разряд болсо ондук үлүштөн дагы 10 эсе кичине болуусу керек. Анда биз аны жүздүк үлүш деп атайбыз. Жүздүк үлүш. Жүздөн бир бөлүк дегенди түшүндүрөт. Ал эми жүздүк үлүштөн кийин дагы башка бир разряддагы сан жаза турган болсок, ал жүздүк үлүштөн 10 эсе кичине миңдик үлүш деп аталат. Миңдик үлүш. Ондук үлүштө бир нерсени 10 бирдей бөлүккө бөлө турган болсок, ал эми жүздүк үлүштө ошол эле нерсени 100 бирдей бөлүккө бөлдүк дегенди түшүндүрөт. Анда бул жерге дагы сандарды жазып алалы. Мисалы, 5, 2, 6 деген сан болсун. Анда биздин ондук бөлчөгүбүз 973 бүтүн 1000ден 526га барабар болду. Анда бул жердеги ар бир разряддын өзүнүн мааниси бар. Мисалы, 5 ондук үлүш. 5 ондук үлүш. Ал бир нерсенин 10дон 5 бөлүгү дегенди түшүндүрүп атат. Бир нерсенин 10дон 5 бөлүгү ал 0,5ге барабар. Ал эми кийинки разряддагы сан бул 2 жүздүк үлүш. 2 жүздүк үлүш. Жүздүк үлүш. Кыскартып жаздык. 2 жүздүк үлүш болсо, бул бир нерсенин 2нин 100дөн 2 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. 100дөн 2ге барабар. Аны ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, 0,100дөн 2ге барабар. Ал эми миңдик үлүштөгү бул 6 миңдик үлүш. 6 миңдик үлүш. Ал 6нын 1000ден 6 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Аны биз ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, 0,1000ден 6га барабар. Бул жерде ондук бөлчөктүн разряддык аталышын жана алардын кандай мааниге ээ экендигин карадык. Бул ондук бөлчөктүн бүтүн бөлүгүндөгү сандардын разряддык аталышын өзүнчө,
Ал эми бөлчөк бөлүгүндөгү сандардын разряддык аталышын өзүнчө карап чыктык.